Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жамаат, аламанулах сүйүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, эрендердин эр оюну, эреңиш боюнча кечээ күнү Жалал Абад областы жана ошондой эле Ош областынын эки балбаны эки жагымда отурат. Аюп палбан менен Зайыр палбан. Булардын оюнун биздин көрөрмандар абдан чыдамсыздык менен күтүп атасыздар. Кудайым буйрса оюн белгиленди. Биздин өзүбүздүн кыргыздын улуттук оюну болгон эреңиш 2025-жылдын 4-апрель күнү жума күнгө, жумадан кийинкиге саат 4-тө оюн башталат. Эки балбан күч сынашат. Биздин жайгашкан жер, оюн боло турган жер Ош шаары Төлөйкөн ат майданында өтөт. Кудайым буйрса, Ош шаарынын тургундары жана коноктору келип, бир аз убакытка убактыңыздарды бөлүп, жаш балбандарды колдоп, биздин эреңишти алдыга дүйнө жүзүнө таанытканга салымыңыздарды кошуп, эки балбанды колдоп келип, көрөрмандык кылып кетсеңиздер болот. Жалал Абад областы сол жагымда, оң жагымда Ош областы. Аюп палбан менен Зайыр палбан. Аюп палбан Зайыр палбандын сунушун четке каккан жок, кабыл алды. Сиздерди күтөбүз барыңыздарды. Келиңиздер, бир жакшы көрөрмандык кылып, жакшы оюн өткөрүп кетиңиздер. Мына палбандар тургула дагы, иншалла кол алышып койгула. Оюнубуз тынч өтсүн, бөдө кырсыксыз. Балбандарга биринчи өчүрөтү коопсуздук жагын камсыздап беребиз. Жакшы такшалган, жакшы жылкы, жакшы аттардан мингизебиз. Баарыңыздарды күтөбүз, келип бизди колдоп бериңиздер. Жаш балбандарды колдоп кетесиздер деген ишеничтебиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Буласын окшоп Астанадагы, Машалла. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ипподрумга куш келипсиз. Аламанулах сүйүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, балбандар. Бүгүнкү биздин уюштурулуп жаткан чоң эреңишке ушу Мырзабек абабыз өзү калыстыгын көргөзүп, жана ошондой эле балбандарга дуа алуу берүү максатында Мырзабек абаны чакырдык. Машалла, машалла. Мырзабек аба, мына жана Өзбекстанда Карыпбек абанын соорун алганы тууралуу мына балдар даярдангычан кичине сөз кыла турсак, ушул кандай болгон Мырзабек аба? Өзбекстанда мен Анжан облусуна биринчи жолу барганда Карыбек аксакалды көп мактап калды өзбекстандыктарчы. Анан ошол райс менен отуруп калганда айтканда, партком аял ушул аксакалды бир жолу алып чыкса мен өзүм саям деп сай берген да. Аял кишичи. Аны абабыз билген эмес Карыбек аксакалчы. Мен ошо кишинин оозунан уккам ошо райстинчи. Анан Карыбек аксакалды айткан, аба бүгүн кечирээк баняга түшөсүз, аны баняга түшүрүп, ал убакта чибаркыт костюм хромотук болгон да, офицерский. Ошону кийгизип алып анан апарат экен да. Абамычы. Абам апарып анан ошол жерден нике кыйып, ошол аялга, ошондон 2 кыз, 1 уул болгон. Машалла. Ол Карыпбек деген палван ошо Өзбекстан палваны болгонбу, Мырзабек аба? Карыбек аксакал Нокаттан болгон. Нокаттан болгон. Аблаздын атасы болгон да, о, наркы көк немедеги Аблаздын, Бапшыратада. Өткөндө улак берген Аблаз аксакал. Жок, ал эмес, бул огул эмес, андан нарактан Нурлан деген эң кичинекей баласы бар, Бапшыр сай бар го наркы. Ошол жерден болгон Карыбек аксакал. Анан мен ону ошол жердин аксакалдарынан ошо райстин оозунан уккамын да. Мен анда эле чагып турган маалым эле. Машалла, машалла. Леганда киши болгон. Кыргыздын сыймыгы болгон да Карыбек аксакал. Мына ошолордон эме болгон ошо Аблаз акалар, ошо Нурландар. Азыр неберелери чабып атат Аблаз аканын балдары. Машалла. Ар бир палванды ошондой сыйырматын билиш керек да, сыймыктаныш керек. Бул эми Мырзабек аба ушул кайсы жылдары болуп калат ушул? Илгери биз анча неме боло элек маалда болгон да. Биз жаш элек, ушу сен балаңдай болсак керек эле ошо маалда. Карыбек аксакал чапкан маалдачы. Машалла. Мен ошол жакта Өзбекстандан уккам, мен бул аксакалды деле тааныбайт элем, кийин ошол жерден таанып, ошол жерден угуп келип үйүнө барып, үйүндө Карыбек аксакал бир кой союп, бизди расам сыйлаган. Палваным келип калсын деп аксакалчы.
Мындай болуш кыйын, аксакалдай болуш. Алла разы болсун Мырзабек. Азыр эми оюнубуз тынч өтсүн, Кудай кааласа. Рахмат, Алла разы болсун. Балбандар мына Карыбек аба тууралуу, Карыбек балбан тууралуу Ноокаттын балбаны кичине маалымат болду. Биздин Тулпар аттуу YouTube каналынан, Тулпар аттуу Instagram баракчабыздан көрө аласыздар. Рахмат, Алла разы болсун. Мырзабек аба, рахмат. Канча палвандар, азыркы палвандар ошолордон үлгү алып эле эң ишинде эле өзү жакшынакай кылып, улагында эле жакшынакай чапса, кыргыздын даңкы чыгып жүрө берет каерде болсочу. Мына сен ham ниет кылып атасың го, мына балам палван болсун деп. Алла ушуга ham берет, бир күн болсо бир күн палвандыкты. Кандай ба? Билесиң, иш кылып атам. Аллага шүгүр. Шундай болдум, а? Ай, молодец, өмүрүм берсин. Али казактын баласындай болуп келип, Казакстандагы баланы көрдүңбү? Биз отурганда келип алып. Сиздей палван болсун деп эле ашап келип ашыбызды жеп отурдук менин жанымда. Патааны берип, мен де эле болсоң, оğlum, кээ бир түкүрүп коеюн, не? Өмүрүң берсин, şu бизге окшогон палван болсун, не? Аллага берген палван болсун, oğlum. Bizde Kuday nazar kılmasa bunda palvan bolmaz oğlum biz. Kuday talan nazar kılgan oşonçu palvanbız biz. Her bir adamın nazar kılsa olar. Yine de hiç öyle jat. Eң ишке ham дух керек да. Мырзабек аба. Эми мына Кудайым бир азыр бир канча минуталардан кийин ушул эки балбан кыргыздын ат жалында ойногон, ата салтын улаган эрендердин оюну эреңиште биздин эреңиш оюнубузду дүйнө жүзүнө көрөт, эми Кудайым буйрса даңаз алайт деген ойдобуз. Ушул жаш балбандарга эңиштин тартиби тууралуу кичине масаатыңызды айтып, балдарга эреңиштин бири-биринин коопсуздугу тууралуу правиласын, мындай тартибин айтып бир жакшы дуа кылсаңыз, анан балдар аттарын даярдап ушунча адамдагы чогулуп калдык, бир жакшы оюн көргөзсө, күчтүүсү утсун, бир жакшы эңиштин ушу тартиптер тууралуу кичине айтып өтсөңүз. Тартип эңиште билек бермей да. Биздин кыргыздарда билек менен эңишкен. Билек деген билесизби? Өзүң ишенген болсоң колуңду бересиң мынтип. Анан баягы катындар ошо мына таймылашкан ол эңишке жатпайт, айтып коеюн. Акырында неме кылганда экөөң бири-бириң мындай айырмашыла берсең, экөөң мындай карматам колуң. Кимиң тартып кетесиң, анан ошондо чечилет тагдыры. Туңарбы? Анан атка түшкөндө тикке туруп эле эңише бер, коркпой. Буягы Алладан экөөңө тең ооматың келгениң аласың. Мен экөөңө тең эле калысмын. Чынын айтып коеюн. Анан мынтип таймылашып, мынтип колуң алып кача берсең ол болбойт ол. Сен ол утулганың болот ол. Уктуң болом? Даңгал кармаш, даңгал тартыш. Колуңду бере коркпой. Адам кандай кармаса ошончолук дух берет Кудай таалам, оомат берет. Үркө берсең, сен арка тарта берет да. Hiç kaçan баягы адамдын ойлогон оюна жетпейт. Кудайдын тилеген, таваккал кылган адам ооматка жетип жүргөн. Таваккалдыны жакшы көрөт Кудай таалам. Ошон үчүн катта кичигине карабайт эңиште. Духуңа карайт. Биздин каныбызда бар да. Мына кур эңиш, бул кур эңиш өзү негизи эңиш эмес, бул чындап келгендечи улум. Таза эңиш, бел таза эңиш менен кол менен кармашкан эңиш болот. Мен мисалы үчүн казагыңбы, тажигиңби, өзбегиңби, любой менен билек менен кармашат болчумун. Курун кармабайт болчумун мен. Он келген бир эле силке алып коет элем. Анан алаң кылып кетип, ачка менен калпемиштен түрттү же сөктү деп ошонукун эсеп кылып кое беришет эле. Мына эңиш таза мына билек менен болот экен. Аю, билесизби? Билекти эмнеге берет Кудай таалам? Сага ошону атап койгон, ушундан нан табасың, ушу менен өнүп өсөсүң, элге тааныласың дейт. Азыр канчага чыкты? 19го. Көп турган маалың экен. 25ке деле көбөсүң. Ошон үчүн өзүң кармап, өзүң неме кылып, элдин патасын ала бер. Сорунга кызыкпа, сен абырга кызык. Көрдүңбү? Биз убагында резем чачкан экенбиз, мына азыр каерге барсаң сыйыр мат менен берет.
Мырзабек келип калды, дуабызды ham беребиз, сорунан берип атат. Биз элдин адамыбыз. Ошо элдин адамы болгуланы экөөң тең. Бүгүн эле эң иш анан эртең мындай болдук деп болбош керек. Бул эң иш экөөңкү азыр спор эңиште эч качан бири-бириңе утулганыңа капа болбо, утканыңа капа болбо. Дукту өлтүрбөш керек. Келечегиңер бар да силер. Эми сен канчага чыктың? 20га? Эми келечегиңер эми келип атат. 25ке чыкканда сөөгүңөр катыйт. Мырзабек, азыр мындай эңиш болуп калды да. Тартышып атып, бүтүн өзөгүнөн чыгарып. Жок, андай түртпөйт, андай болбойт. Ал правилада жок. Таза эңиш билек. Таза эңиш билек. Бул мен мына Тайгазанды кур эңишти эмнеге чыгарган билесиңби? Биздин Ош Турат акалар, Абдурахман палвандар жалаң алып улактан амалыгында жерге таштайт эле. Чемпиондукту бербегенден, айласы кеткенден эмнени ушулай правиланы тапкан булар? Мурун жерге эле чапканбыз мындай эле. Биз эң акыркы молодой балдар болчук ошолор неме кылган. Эңиште ham эле ушундай даңгал кармап, мына билектерин сыйрып таштайт болчу. Оода. Азыр каяктагы нерсени чыгарып алып эле, мына азыр билек эңишти биз өзүбүз башташыбыз керек. Мына азыр мына туура кылыптыр мына. Бул насаат азыр мыналарды. Любой жерге барасың, эркекче билек мына. Күрөштө ham эле мына неме Ажымканда биздин мына неме Сусамырдагы палваныбыз бар го, ким? Кожомкул палван. Булар ошол илгери күрөшкөндө ham кол менен кармашып күрөшкөн экен да. Таза күрөшкөн экен. Эңиштен кийин эле буну курду, мына немени чыгарып алды да, болбосо мен мисалы үчүн жалаң эле кол менен эңишип жүргөм. Оода, чоюнду эле, мына чоюнду эле кол менен эңишип жүргөм. Көөнүр көтөт элем го мен мына жерде. Ал жалпак таштагы талайчы, азыр мына камчынын телеэкранын 3 күндө эле өргөтүп койгом, ошолорду чемпион кылып койгом 3 күндө. Буга ham техника керек, кандай кармашты керек. Атта жакшы отуруш керек да. Мынау астыңкы үзөңгү калта тебиргөнүшүң керек. Сен бир билгин. Сен ham калта тебиргөн. Мынау үзөңгү bundan 4 eli uzun тебилип туруш керек. Себеби дегенде пут менен белге неме болот да, жакшы келет. А силер узун тебесиңер дагы бир силткенде наракка кетип каласың. Азыр мына экөөң айтып атам, экөөң азыр мага салса экөөң тең алам азыр. Сенесиңби ушуга? Себеби адам эмес, техника ham болот да. Үзөңгү тебишти билиш керек, неме кармашты билиш керек. Кээ биркилер мындай ишенбейт да, бул адамдын өзүнүн бир кандайдыр бир касиет күчүн берип берет Кудай. Чын мен аттын үстүнө мингенде Кудай таалам колдой берет да көп жерде. Шарт кандай өзүм алганымды мен билбей калам. Ошон үчүн ушу даражага жетип атабыз укам. Ошон үчүн биздин кыргыздын өзүбүздүн намыбызды, өзүбүздүн немебизди бербешибиз керек да. Каерде болсо ham сый урмат менен жүргөнүбүз жакшы. Казактарыңды эле жакшы билет, тажиктарыңды эле жакшы билет. Мен мактанбайм, баарынан сурасаң ham өздөрү билет. Баардыгы менен чабышкан, баары мен убакта жүргөнмүн. Чайын ичип жүргөнмүн. Сабаса ham күлүп коет болчумун мен. Олардын камчы дегенди мынандар малына мен вообще токотпойт болчумун. Эмне камчың сынып калбады деп кетип калат болчумун. Эми ар нерсени убагында булардын азыр ошого келе турган маалы. Мен ошондой болуп эңишкеле, ошондой кылгыла деп аткан маалым азыр. Аю, өткөндө ham айтканмын, сага түшүндүрөбү? Билекти кармашты бил, кандай тартышты бил, үзөңгү тебишти бил укам. Сен ham аксыдансыңбы? Силерден ham палвандар көп чыккан. Азыр алиги бир эңишкен бала бар эле, аты эстен чыгып турат, көп болуп калды. Көлгөдөрү барган. Жакшы бала болчу ошол эле эңишке, палван эле. Нурлан. Нурлан действительно жакшы эңишет болчу ошол бала. Күчтүү эле. Ол баланы ham көп көрө албайт болчу, чындап келгендечи. Себеби ондо күч көп эле. Любой жерге барганда ham алат болчу ал балачы. Билекте биздикилер бербейт, чынын айтайынбы? Казагыңбы, наркы тажиң келе, өзбең келе, алып келсин билекте, любой менен эңишсең болот, коркпой. Бул билек эң таза эңиш да өзүчү. Анан азыр курготуп алып эле, эптеп мынандай кылып эле, мынандай кылып эле судья. Кенжебек менен болду, тойдо. Кайда, эңишпи? Жок, неме менен мен о немеде болду, Жалал-Абадта болду. Жалал-Абадта. Эң акыр. Жылдары элеби? Ооба, былтыр болду. Былтырбы? Ооба, ошо тай турат го, анан Көктай ошол да. 1 жыл болду. Эмеги дагы деле барбы соперниктериңиз эңиш? Чыга берет мага соперник укам. Ветеран да бар.
ветеран жаштарам кызыгып калат. Секен кармак мынтип кысып коем. Чынын айтам, мен жашырбайм. Көрөсүңбү Айым Мырзабекова менен? Айы өзүнүн эсине түшүп калат. Мен менен чыкса, ачык эле сөз. Мен билем да. Палван сыйлайбыз, ey. Бул жерде али кээ бирөө айтат да, мына сүйлөй берет дейт. Адамдын өзүнүн касиети болот, балдар. Буга назар кылбаса бул эңишке улак чаппайт. Буга назар кылбаса бул эңишке чыкпайт. Силер назар кылбаса силер боксер же күрөшчү болбойсуңар. Туурабы? Бул Кудай Таалам колдойт ар жерде. Мен училищеде окуганда бир агайым бар болчу. Келип эле кызыга берет эле, боксер кылам дейт эле. Агай, мен улак чабам дей берет элем да. Анан бизди баягы окуган маалдагы билбегендерди жалаң училищеге айдайт эле. А жерде 400-500 бала болот болчу. Ошол жерде көрөсүң анан атамандычы. Ар мынандайлар келет, бири каратист болуп келет эле, бири боксерист болуп келет эле. Анан Адимадын чыкканда чеки мында кайрып коет эле. Ушундай күндөр болгон, кара күч бул ата бабадан калган кара күч бул. Кожомкулдар эмне үчүн кара күч менен чыккан? Ажы Мукам мына Казакстандын немеси. Ошол кара күч менен ошол күрөшүп атканда Морус айткан да, мен шунун менен күрөшкөндө азы пиром менен жыгам, бирок убагына келгенде буга күчүм жетпейт деген да. Себеби кара күч пиром жүргөнгөндөн кара күч менен кайрый турган жолу болот да. Ар нерсенин өзүнүн убалы болот. Азыр мыналардан өзү чындап келгенде ар бир районго балдар мына. Силер азыр мына неме болуп атасыңар. Балдар дүргөтүш керек эңишке, Кызгынмайга, Тийнеңмейге, Эр Сайышка өргөтүш керек. Чүкө атмайга биз салтыбыз жок болуп кетип атат. Чынын айтайынбы? Аны сүйлөсөң эле башкалар неме болбой атат. Анан мына азыр кече эртең улак берем деп атат. Ноокатта баягы. Молодец, ошончо эл чогулуптур. Мен айтканым себеби айттым азыр. Мына врачка айтып атат, кечтен бери айттым. Ошол жерде менмин деген палвандардын баарын чогулуп бир зыярат кылып келсе, ошончо соо ошол булага тиет. Ол элдин абыры. Анан 1 саат, 2 сааттан келе тээкке салып анан мынандай болуп кетти, мен атым алды, палан алып кетти болду. Өткөндө көрдүңөр да машина сайганда. Турдубу? Не деген нерселер болду? Өзүбүздүн абырыбызды кетирип атабыз да биз. О да. Тургул насааттарды айттыңыз эми Мырзабекова. Палвандарга бир жакшы болду. Алаканды жайып бир жакшы дуа берсеңиз. Балбандар аттарын мийип даярданып. Кана, о мен не дейсиз? Биринчиден мына жерде отурган элибизге заманы тынч болсун. Ден соолугу чын болсун, баардыгыңардын өмүрүңөр узун болсун. Алган катыныңар менен жашап бактылуу болгула, тапканыңар өзүңөргө буйрусун. Экинчиден 2 жашка, ушу 2 жаш элдин абырын көтөргөн палвандардан болсун, ынтымак болгула. Дайым каерден болсо бир жакадан бир жеңден колуңарды чыгарып ойноп күлүп жигит болуп, мен палванмын дебей, мен элдин адаммын деген жигиттерден болгула. Аллаху акбар. Машалла. Оюн башталганы. Кубанч ака той бергенде келген эңишке чыгып алган мен чыккандачы. Намаз ака айткам, намаз ака мына экөөбүздүкү туура эмес болуп калды экен, мен сизди сыйлайм. Арада бир эле тай десем, нарактан күйлөө берди да. Күйлөгөндө намаз ака келди, менден ызыроо киши эле. Келип турба палапандай кылып алам дегенде эле бир силкенде аттан эгерден көтүп түшүп калган моюнгачы. Анан коркуп туруп анан кушун назарынан албайын деп мингизип койгом кайтыпчы. Кийин анан советке барганда келдиш досумкунда кайып болуп алды. Дагы чыкканда айткам, ошондо айткам, намаз ака дедим, капа болуп ака дедим, бүгүн аттан түшөсүң дедим. Гарантия берем дедим. Сен өзүң келип сайлап атасың дедим. Ошондой болбош керек да, бирөөгө күйлөгөнгө неме боло бербеш керек. Өзүңүн немең менен, өзүң палвандыгың менен ишиңерди кыла бергиле, мын чыкпай. Анан дос болуп жүрө бергиле. Бүгүн эңиштиңби, эртең кучакташып кандай досум деп. Илгери кыргыз Мушташев дос болгон. Жөн дос болгон эмес эч ким. Бир билген. Биз Тажигине барганда ham Мушташев калтак жеп дос болгонбуз. Казагына барганда ham калтак жеп дос болгонбуз. Эч качан кек санабаш керек. Өзбектен 8-жаштан качкан болот. Ушундай күндөрдү көрөт элек биз. Ар нерселерди. Эми сүйлөсөң сөз көп го. Бүгүн эң жакшы өтсүн. Кана, балбандар. Оно Данабайттагы немеге келип калыптыр мына. Западный кругойго 10 мүнөттө келип калды шабындап. Биз саат 4-кө жетишибиз керек, жетпей калат окшойбуз деп, мына алды туура айткан. Булардын
Bularning götünün algında kızıştırып olsang bular еңишпейт. Ekөөң тең араларында кылам деп турсаңчы, жаны карайып калышат да буларчы. Gel мындай тургула. Ekөөң тең. Ya, бирөөгү мына койт. Tagay. Gel мындай да кел. Атың ким сен? Зайыр Палуан. Sen Ayı Palvan. Aksakallar ara o men. Dua vergile mi? Aytkan aşkım Allah. Tanıştırayım mı özüne tanışıp olsunlar. Mına özgönün palvan, Ayı Palvan, algadan bulat. Buna palvan. Bu Aksı'dan, Жаллабад облысынан. Атың ким сен? Зайыр Палуан. Мына таза билек менен кармашы еңишип берет. Ана мына жерде кыйкырып сен тартпадың, мынандай жок. Таза билек кылабыз. Түртмөй жок. Мына көзүңөрчү айтып коеюн балдар. Таза билек менен тартышат. Эки дос, мына дос мындайча айткандачы. Мындай келгенде бир тууган. Себеби экөөнү там беришмейге тартышат азырчы. Агар бул тартып калса, бу там берсе, ошол утук ошондо болот. Анан эми түшүрдө ойнот десеңер, майли түшүргөнгө экөөнү неме кылайлы анда. Кандайынан еңишесиңер? Таза билек менен тартасыңарбы? Түшүрмөйгө болду. Түртмөй жок улум. Билесиңер, Жок, путтан көтөрүш, түртмөй жок. Таза билек. Бул спор оюн ушундай болот. Еңиш бул, таза еңиш болот. Ана келдиңерби, көрүшкүлө экөөң. Ага таза учурашкыла коркпой. Тизгинди алаганыңарга салгыла. Экөөң аты жакын кырмашкыла. Атың экөөң мындай неме алып кармашып алсаңар биринчи экөөң. Aldanmay, жакшы кармашкыла.
Aha. İşte karmaştın Zahir'e. Çatça. Alça ayı ya. Nerede kel şunlara kelleç. Ne elge aldın da gel oğlum. Harma. Karmayın. Bekan var. Ayı bayağı onday. Oşanda sıra çekilir takdırı. Aylandırma öyle, yolla karmasana öyle. Belgili ekonktan ya sol alınardı. Yemazı birine cak, birine cak koytaz. Yok olmazı tok tok dur karması gerek. Ulan ber sol alınardı ekon. Ver sen daire. Ben birinci ayttan o kolumu ver, on kolumu benim bunda karmaşı oldu lan. Anam bileklerin karmasına. Karmaş yok onu. Ha uçuraşkanda. Ha. Ya on tatma bunda. Toluk karma. Hayır, toluk karma. Hayır, toluk karmasa korkmazsan sen kayış çekersin. Toluk karma yok onu dene. Karma Zahir, tol karma. Toluk karmazsan hadi. Utu gözü bunu yakta kopuk kopuk. Sen kaçıyor otasın. Ayım la kolun sunu öyle ver çıkan ben. Davay. Sen tartıp getirme. Toluk karmazsan hadi kon. Karmayın ne iske Zahir. Harma. Harma zahir. Atına toktatıp biri. On kolun ardındayız. Uçuraşkanda toluk karmaz. Yok bana birbirine uçar mı? Harma hı. Ha. Karmayın. Ana. Zahir 5000 karmaşan da pişat. Haydi. Harba işe gel. At karnap değiller de ben de bol konuşu da. Yap zahir beraber. Ayı. Kalen. Allah ayı çarşat. Şu karmayı. Ayı çizgini. Karma Zahir'in. Çarşatı Zahir. Buraya mı? Kasok olmalı. Tiga bile. Hayır tutsal. Nergele ayı ortaya gel la.
жакшылап учурашка. Ел айтышсыз болды. Нұрбек Эбердин Мамедов. Омин. Балдар мына берген өкөңүздөр. Siz seçin болды. Өкөң кучакташкан дос бол. Колгармаш. Экинчи бири-бириңен бол. Келечегиңер кең өкөң. Омин, не дейсиз? Биринчиден элибизге ден соолук, узун өмүр берсин, а? Ушундай балдарды өстүрө берсин элибиз. Экинчиден өкөңгө ден соолук, узун өмүр берсин. Тойлорду кылгыла, үйлөнгүлө, тойго чакыргыла, тойго барайлы укалар. Амин, амин. Баардыгыңар ушундай элдин кыргызын абырын алган жигиттерден болчу. Омин амин Аллаху акбар. Кучакташпагылы. Экотең чемпион, биз үчүн. Өкөтең чемпион. Экотең чемпион. Ай машалла, бу ушинтип биз күткөн жеңиштин да соңуна келип жетти. Очко менен Аю палван жеңишке жетти. Машалла, машалла. Зайыр палван. Аю палван bundan кийин инилерим түбөлүктү катташкан достордон болгула. Касташкан эмес, катташкан, бири-бириңерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган, Алланын жолуна чакырган, бири-бириңердин артыңардан сөз ташыбаган, бири-бириңердин артыңардан Алла үчүн бири-бириңерге дуа кылган достордон болгула. Кана бисмилла бир кучакташып дос болуп койгула. Номерлериңерди алышып, бири-бириңер чайга чакырышып, тойлорго жакшы достордон болгула инилерим, а. Кудайым жолуңарды ачык кылсын. Омин Аллаху акбар. Тынч болгула инилерим. Машалла, машалла. Бизге потоқ болот.